айтып атасыз, бир аз убактыңыз болсо кошосузбу? Ооба. Ооба. Негизи демократия деген түшүнүк азыркы жаңы замандагы бул Батышта, Германияда, Европада айтылат, бизге Америкадан келди деп. Ал эми мурунку демократия бул Грециядан алынган депчи. Мындай айтканда демократия бул көпчүлүктүн бийлиги. Сиз айткандай бирөө тиген айтат, экинчиси муну айтат, бирок көпчүлүк баягы добуш менен. Муна карасак бул биздин мурунку биздин ата бабаларыбызда, Манас бабабызда, Барсбек каганда, Атилла Батырдын учурунда, мурунку учурларда жалаң эле кыргыздарда эмес, түрк элдеринде демократия болгон да. Ошол курултай ушу демократиянын бир көрсөткүчү. Анан жана сиз айткандай, мурун 2010-жылы айтыпсыз, азыр ушул блокчейн менен менде дагы ошо сиз айткан жакшы толуктоолорго жазып койдум. Жалаң эле Кыргызстанда серверди койбой, 2-3 жерге ошо ООНго, анан Москва, Европага коюп койсо, өтө инновативдүү деп коет го азыркы заманда. Инновацияны, мамлекеттин инновациясын көрсөтөт элек. Анан Кыргызстан мына инновативдүү мамлекет экенинчи. Мисалы бул Батышта, өзгөчө Германияда инновация өтө кеңири колдонулат да, ошон үчүн машиналар, техника ылдам кетет, жаңы нерсе. Анан бул шайлоо тууралуучу эмне үчүн ушундай ылдам болуп атат? Мен сиз айткандай 2-3 жылда дагы чоң өзгөрүүлөр болот деп атпайсызбы дүйнөдө? Мамлекеттер мына Америкада эмне болуп атат? Америка Кошмо Штаттарында сиз айткандай бийлик кандай талаш болуп атат? Мына азыр эмеден көрдүк, Кавказда эмне болду? Армения менен Азербайжан. Армениянын абалын аябай көрдүк. Баягы башаламан парламенттик система кандай Арменияны туңгуйук алып келди. Анан бул азыркы биздин дагы лидерлер мындай ылдам өткөрөнүбүз дегени, анан жанагы 20-декабрдагы парламенттик система шайлоону болтурбаганы, мурунку эле 20-декабрда шайлоо болсо, мурунку эле партиялар, ошол эле кишилер кайра келген атат да. Убакыт кетип атат. Дагы 5 жылга отурушат аларчы анда. Анан ал парламенттик шайлоону уктап берсеңиз, биз бир кыстырма да. Ошол 20-декабрда шайлоону өткөргөндө, жанакы элдин добушун сатып алган партияларды бүтүн тизмеси менен үчөөнү тең чийип ташташ керек эле да. Жолотпош керек эле. Анткени ошолордун кесепетинен шайлоонун натыйжасы бузулду деп, ушул 3 партиянын списогуна кирген адамдарды бирөөнү дагы киргизбей шайлоону өткөргөндө ошондо болмок. Туура. Бирок ошол учурда ошол 3 партиядан тышкары жана сиз айткан батыш либералдык системасын жактагандар өтө көп эмек да. Мына сөзүңүз жаңы айттыңыз, ошолор 2010 жылдан бери, андан мурунурактан бери туура эмес багыт алып, башаламан система кылып, жана сиз айткандай балким өзүнүн кызыкчылыгы үчүн киришкенби, мына туңгуйук алып келгенден кийин, анан ошолор эле кайра күчтөнүп кетип, ошол коркунуч болду. 20-декабрда шайлоо болгондо, балким ошолор бийликке калып калып, дагы 10 жыл Кыргызстан жок болуп кетмек анда. Мына ошондуктан мен ойлойм, саясатта андай нерседен коркпош керек. Кыргызстан кичинекей мамлекет да. Азыр элдин көпчүлүгү, ачыгын айтканда, мына могу батыштын көз карашын колдогон, парламенттик системаны колдогон, өзүм шаардан төрөлүп өстүм, башка мамлекеттерде көрдүм. Батыш мамлекетте узак жашап дагы көрдүм мен. Ал эмнеге? Ошондуктан мен ойлойм, бул системаны колдогондор аз. Жалпы элдин көпчүлүгү баары бир мындай президентский болом. Мен үчүн мисалы айырмасы жок. Парламент десеңер, мен дагы сыйлайм көз карашты. Парламенттик болсо, бирок жоопкерчилик керек да. Жана система сдержек противовесов деген сөзсүз. Президент болсо, сөзсүз жоопкерчилик жазылыш керек. Момну кылды, кандай убакытта, кандай эмеде импичмент болот, кантип жазаланат адам, кылмышты кылган адам. Парламент болобу, ошол да жазылыш керек. Премьер-министр болобу, ал да жазылыш керек. Анан кийин биздин жанакы батышты колдогондор эчтеке жок. Мына 10 жылдан бери жоопкерчилик жок. Баардык көчөдө, баардык мен кыйынмын, сен кыйынсың, эл болсо кыйрап, такыр эчтекеге жетишпей, кыйналып, мына азыр эң эле төмөн түшүп кеттик да. Ойлойм, дагы 1-2 жылдын ичинде таптакыр эме болот го деп. Бирок ошондо дагы 6 ай анча көп убакыт эмес эле. 6 ай. 2 айдын ичинде ушуну бат-бат жасай коебуз деген кереги жок болчу да. Менин көз карашым. Менин көз карашым менен балким сиз макул болбойсуз, бирок жеке оюм
Кыргызстан için сүйлөшүп келсек, ошондо баардык күчтөр менин да оюм бар экен, мына мунун да ою бар экен, ошонун баардыгын салмактап, ошонун баардыгын сыйлап, мына ушундай процессуальный жол менен баратабыз деп да. Ошондо тышкы мамлекеттерге, чет мамлекеттерге дагы биз нормально бул эл аралык коомдун ичинде булар эмне болуп атат деген суроо келбей, бир аз мына закон менен кетишти, закон менен өзгөртүштү, макул ушул закон менен кетип баратат деген ой болмок дагы бизди кабыл алышмак. Азыр болсо мына батышты колдогондор көбү карап атышат, булар эмне болуп атат? Жок, бул демократиядан артка кетип атат деп да. Кээ бир айтып атат, бул бандит экен, бандит эмеде отурган чыгарып эметип коюшту деп. Мен аны менен дагы туура эметпейм. Мен эч кимисин жактабайм. Алар менен сүйлөшкөндө жаңы бийлик менен мен айткам, мен силердин душманыңар эмесмин. Бирок мен силердин мына могу жолуңарды да колдобойм деп да. Туура эмес катачылыктарды кетирбеш керек. Биз өтө ушундай кырдаалда туруп атабыз. Азыркы эң негизги мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп биз чыгып кетиш. 2 ашып кетсе 3 жылдын ичинде Кыргызстан ушул өзгөрүүлөрдү колдонуп туруп атып кетиш керек да, алдыга чыгып кетиш керек. Баардык эң жакшы технологияларды колдонуп да. Муну колдонбосок анда бүттү, биз талкаланабыз. Анан кийин элибиз айтып атпайбы, биз эгемендүүбүз, эгемендүү эмеспи? Дүйнөдө эгемендүү, 100% эгемендүү мамлекет жок. Бир 2-3 эле бар. Бир 2-3 эгемендүү эмес, глобализация да эгемендүү. Бир 2-3. Алар дагы ар кайсы шарттардын тегерегинде ошолордун таасири менен ар кайсы шарттарга, кадамдарга барып атышат. Ошондуктан эгемендүү деп өзүбүздү калпайтпашыбыз керек да. Туура. Анан мына сиз айткандай 1-2 жыл дагы ушундай өнүгүү кете берсе, 2005-2010дон бери келаткан элдин турмушу өтө начарлап мамлекет деп айттыңыз сиз. Элдин турмушу өтө начарлап кетти деп. Мен кошумчалайт элем, мамлекеттин абалы өтө начарлап кетмек. Жана сиз айткандай, мамлекетке коркунуч келип калды. Мамлекеттүүлүктү жоготууга. Мына ошондуктан азыркы бийлик өзүнүн жоопкерчилигин алып, ылдамыраак иштебесе, биз убакыттан 30 жыл уттуруп койдук. Жана азыркы 1-2 депутат айтып атпайбы, анан коомдук ишмерлер, эгерде биз парламентаризмден артка кетсек, президенттик системаны киргизсек, анда биз кайра 20-30 жыл артка кетебиз деп. Бул нонсенс алардын айткан. Себеби дегенде Кыргызстан уже 20-30 жыл артка кеткен. Келтат артка кетчү. Вот ошону алар кайра өзлөрүнүн момунда бурап коюп атат. Демек биз ушундай коркунучтуу абалда мамлекет келди. Мына сиз өтө айдис катары жакшы билесиз Афганистандагы абалды азыр. Аякта мына Трамп жаңы эле чечим кабыл алды деп атышат, президенти, Американын президенти, Американдагы бир топ аскерлерин чыгаруу тууралуу. 15 январга чейин Афганистанда 2,5 миң гана аскер калат. Анткени азыркы маалда 4,5 миң аскер бар. Американыкы. НАТОнуку дагы бир 3 миңден ашыгыраак, 4 миңге жакыныраак. Ошонун бирге эсептегенде азыркы маалда бир 9 миңге жакын аскер бар дагы. Ошонун ичинен Американыкы 15 январга чейин дагы 2 миң аскерди чыгарып кетиш керек. Албетте бул Американын өзүнүн иши. Балким кээ бирөө колдойт, бирок объективдүү алганда конфликт балким күчөп кетиши мүмкүн. Афганистан бизге жакын мамлекет. Конфликт күчөп кетсе, бизге коркунуч өтө чоң болот. Себеби дегенде биздин мамлекеттин экономикасы өтө начар, курал-жарак күчлөрү дагы өтө жакшы эмес. Бул негизги коркунучтардын бири. Бирок андан тышкары дагы местный конфликттер бар. Дагы башка себептер бар. Ошон үчүн жанагы несостоявшееся государствого баратат деп эксперттер туура айтып атат да. Анализ жасап атышат. Ана ушул учурда жанагы чечкиндүү кадамдарга барыш керек болуп атат да. Багы нестандартный. Эгерде жана сиз айткан туура айтып атасыз. Жанагындай 6 ай, жарым жыл, 1 жыл, кээ бирөө 2-3 жыл деп атат. Ал баягы мамлекет туруктуу болсо, өнүгүп атса, сиз билесиз да, туруктуу өнүгүү деген мамлекеттин. Анда ал стандарттык чечүү. Ага туп-туура. Бирок жанагындай машине тыгылып калса, мындай айтканда, баягы жөнөкөй тил менен айтканда, аны бульдозер тартып чыгарабы, багы ылай чачып,
ылайча ачылат бул жер тарса. Же грузовик тартылабы, негизгиси лайдан чыгыш керек болот атпайбы? Албетте бул жерден дагы балким талкуунун учурунда дагы ойлор келер, дагы мындай башка пикирлер менен да көбүрөөк эсептешүү. Бирок жалпы жону мен сиздин оюңузду түшүндүм. Президенттик система керек экен деген ойду түшүндүм. Анан сиздин жанагы оюңуз мага кошумча жакшы нерсени берди. Эгерде санариптүү курултай өтсө, жөнөкөй курултай эмес, баягы ар кайсы региондордон келип чечишкан, баягы өзлөрүн чечише албай убара болбой, бул санариптүү, бул негизи ар бир мамлекеттеги бийлик ар бир конституцияда эле жазылып турат. Мына азыркы келаткан конституциянын деле бир 80-90% мен окуп чыктым. Мурунку конституциядан алынган баягы эркиндик, элдин бийлиги. Ошондо ар бир мамлекетте бийлик элге таандык да, эл. Бир партия эмес, бир киши эмес. Анан эгерде ошондой эл өзүнүн добушун азыркы санариптүү техника менен берсе, анда ошо буюрса бул ылдам сиз айткандай 2-3 жылдын ичинде убакыт аз калды. Өзгөчө санариптештирүү, мен дагы жерде айтат элем, поезд катуу кетип баратат. Анан ошондо сиз экөөбүздүн мамлекетибиз, элибиздин мамлекетибиз аста кирет го деп айтканыңызга мен рахмат кошулам. Анда сиздин убактыңызды пландаштыктарынан тышкары дагы бир 15 мүнөт көбүрөөк алып койдум окшойт. Кечиресиз? Жок, эчтеке эмес. Мен бир аягында дагы бир жолу үстөмдөп айтып кое турган нерсе, кандай гана конституция болбосун, сөзсүз ким болбосун, президент болобу же кээ бирөө парламенттик система деп атабы деген айырмасы жок. Жоопкерчиликти биринчиден коюш керек да. Сөзсүз милдет менен жоопкерчилик болуш керек. Адам баласы бүтүн мына бийлик колунда, анан кийин эмне кылсам ошо кылам деген жок. Кылдыңбы, жооп бересиң. Анан кийин туура эмес кеттиби, кет башың менен жооп бере тургандай жоопкерчиликти жазып, эң башкы низамга коюш керек. Ошондо гана биз жыла алабыз да. Бүгүнкү парламентте, бүгүнкү парламент болобу, бүгүнкү өкмөт болобу, бүгүнкү конституцияда жоопкерчилик жок. Эч ким каалабайт. Муну каалаган ушул конституцияны колдогондор жоопкерчиликтен качкандар деп эсептейм мен. Анткени буларга ушундай анархия дагы кырдаал жакшы да, уурдаганга да жакшы, каалаган сүйлөгөн. Сөз эркиндиги болуш керек. Бирок сөз эркиндиги анда ченелүүсү болуш керек да. Сөзсүз бирдемени калп айтып, бурамалап айтсаң, ага да жооп беришиң керек. Бирок кимди сынайсың, айта бергин, айырмасы жок. Демек, эң негизги нерсе жоопкерчилик. Абдан туура. Ошо өзгөчө бийликтеги, мен дагы бир кыргызча айтканда кысырма деп коюшат, дагы бир оюм бар эле. Жакшы айттыңыз, жоопкерчиликти жазуу ошол өзгөчө бийликке. Анан ошого карата мен Карл Маркстын бир айтканы эсиме түшүп кетти. Карл Маркс мисалы Германияда кайда эстеликтерин коюшкан, өтө Германиянын негизги философтордун бири деп эсептелет. Карл Маркс. Анан ошо кишинин «Капитал» деген эмгеги бар, билесиз момундай. Анан ошонун айткан, жазганы 1840-жылдар болуш керек эле бар да. Ошондой капитализмде, Кыргызстан дикий капитализмде туруп атпайсызбы? Германия баягы 1830-жылдары дагы аябалда. Ошондо айтыптыр, эгерде бизче айтканда азыркы олигархтар же ошо бизнесмен, депутаттар ал убакта Маркстын убагында капиталисттер деп койчу да. Эгер 100% прибыль аласың, бирок законду бузуп прибыль аласың, бирок сен анда сенин досторуң, туугандарың жазаланат десе, мейли дейт экен, жазалана берсин деп. 200% прибыль аласың, бирок анда сенин балдарыңдан, аялыңдан ажырайсың десе, бара берем дейт экен. Мага капиталист үчүн прибыль важно депчи. 300% прибыль аласың, бирок сен ал убакта дарга касчу да. Дарга касыласың, кийин десе, мейли, самый главный прибыль алам деп бара бериптир. Анан ошого карата айтып атам, менин оюм мындай болот да. Бул пенде экен да. Ошол эле немистер 1830-жылдар ошондой болуптур, Маркс жазгандайчы. Анын азыркы ошондой конституцияга жазсакпы, мыйзамга жазсак деле жоопкерчиликтичи биздин жанагы кээ бир олигархтар, кээ бир депутаттарыбыз
бара бериши мүмкүн. Мисалы мурунку бир-эки президент деле көрүп атышат да, алар тургай мына Лондондо деле биздин канча деген кыргыздарыбыз жүрөт, ошо коррупция менен 20-30 миллион доллар чыгарып кетип, бир топтор жүрбөйбү Лондондо. ооба ооба Анан туура жоопкерчиликтин баарын жаш керек, бирок эң негизгиси механизм керек окшойт да. Ошо механизм убагында токтоткон. Мисалы, ал жоопкерчилик жазылды, депутат болуп шайланды, же министрби, бийликпи, бул жерде жоопкерчиликти жалаң эле президент депутаттарга эмес, министрлерге, ректорлорго, ошолорго да коюш керек болуп атат. Анан ошолорго жанагы механизмди 2 жылдан кийин аларга дагы ошондой санариптүү курултай сыяктуу эл тандаган, эл көрсөткөн механизмин киргизиш керек окшойт. Рахмат. Рахмат анда. Рахмат сизге да. Талатбек мырза, өтө кубанычта болдум. Анан эгерде сиздин убактыңыз болсо, бизде орус тилин колдонгон этностор да бар да Кыргызстанда. Ооба. Анан башка мамлекеттер да угушу мүмкүн. Эгерде дагы бир жолу убактыңыз болсо, макулдашып, ушундай берүүнүз, ушул теманы эле да, сиз менен жакын аралыкта орус тилинде жүргүзүп алсак, эгер мүмкүн болсо, балким англис тилинде да кийинчерээк. Кыйынчылыгы жок. Макул. Рахмат, анда жакшы калыңыз. Күнүңүз жакшы болсун. Урматтуу агайын журт, эл журт, ушуну менен биз бүгүнкү 22 ноябрдагы Кыргызстандын көрүнүктүү инсандарынын, мыкты угулдарынын бири Талатбек Шамудинович Масадыков мырза менен болгон берүүбүздү аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар.